Assalamu alaikum kırgız elim. Kandayсыздар, жакшысыздарбы? Жумаңыздар кабыл болсун, алкан намазыңыздар кабыл болсун. Мен бул видео кайрылыгы менен эмнени айткым келип атат? Мындан бир жума боло элек 4-5 күн мурун 215 маршруттан карманщиктер кармалды деп интернет тармактарына эме болуп кеткен, мындай жарыя болуп кеткен. Ошол 215-тин водители мен болчумун. Мен жан кейген, мен ошол маршруттан өзүмдүн жанымды аябастан бул карманщиктердин аркасында көп нерселердин жатат да. Эртең мен ден соолугума деле зыян келип калышы мүмкүн. Эртең ошону коркпостон өзүм жаным рисковать этип ошолорду кармап милицияга келгиче мушташтым, удар жедим, алар жеди, ошентип кармап отуруп роодуга апардык. Роодуга апаргандан кийин баягыларга эч кандай закон жок экен да, мындай айткандачы. Не болот эми, булар канча жылга кетет десем, булар кетпейт, состав преступления отсутствует дейт да. Анан не азыр ошол жерде мына эле жазып берип атат, тиги байке деле жазып берди. Ошонун чөнтөгүнө колун салганы бүттүгү ошол эле пак болуп турат десем, жок, булар алганга жетишпей калган. Эгер алып чөнтөктөрүнөн, колдорунан кармап калсаңар, ошол силердин буюңуңар эмеден чыгып калса, анда ошол состав преступления болот дейт да. Анткени силердин чөнтөк салган эч нерсе эмес дейт. Үйүңөргө кирип деле, үйүңөрдө уурдап, үйүңөрдөн чыкпай турган болсо, ал дагы кирбей калат деди. Ошон үчүн эмне болот десем, булар 15 суткага кетет, же болбосо 5500 сом төлөйт дагы ошол жерден бошонуп кете берет деди. Анан бул менен эмнени айткым келип атат? Мына бүгүн азыр эле мага жакын дос балам чалып атат, 215тен дагы ушинтип апам эме кошелек документтерин полный удатыйпты дегенде жаныма кашайды да, узачы дагы. Ушул видеого өзүм деле коопсуздугум ойлобой эле мындай чыктым да, коркпос үкпөстөн элечи. Булар канчага чейин ушинтип жашайт? Канча деген элди сыздатып атат, например, да, биз билбейбиз да, көпчүлүк билбейт. Күн сайын мындай кражалар көп эле болот да. Кармалып калса жакшы, анан кармалбай калып дагы канчасын эме сыздатат да. Ошону кандай кылсак болот? Токтотсок болобу? Ошо милицияда учетто турган ар бир сүрөтү бар да булардынча. Кандай кылып токтотуш керек? Буларга эгер закон жок болсо, анда ошо эл менен кошо жүрбөс кылып, общественный маршруттарга кирбеш үчүн, автобустарга кирбеш үчүн ошолордун ар бир сүрөтүн чыгарып анан эмеге бериш керек да. Ошо коомдук транспорттарга, базарларга, да бөлөк жерлерге илиш керек болуп калды. Мындан бөлөк айла таппай калдык. Убагында мен деле базардан, тияк ар кайсы жерден акча жоготконбуз да. Макул деп көз кысып келген сайын буларга закон жок болгондон кийин биз эмнени күтүп отурабыз? Берсин анда милиция бизге ошолордун сүрөттөрүн ар бир маршрутканын эмелерине илебиз. Антпесе уже күндөн күнгө эле күч алып, бычак менен угрожать этишип, мынакей акыркы жүзек канчанчы маршрутта болду, бычак менен сайгылып атышат. Булар уже чектен чыгып баратат. Не кылыш керек эми? Буларга күч колдоно албасаңар, соттой албасаңар, анан 5500 сом менен эле чектелип калган болбойт да. Ал 5500 сомду бир эле адамдын чөнтөгүнөн алып коет да, напримерчи. Бул жерде ал акчадан дагы
документтерибизди жоготкон учурлар болот. Аны менен кайра барып биз канча деген убара келчиликтерди эме кылып атабыз да. Ошон үчүн ушундай адамдык коомду бузган ушундай адамдарды, айбандарды дейм да мен буларды. Мындай элге жарыялап койсок кандай деп ойлойсуңар? Өзүңөрдүн жеке оюңарды айтып, ушуну требовать этпейли ошо бийлик өкүлдөрүнөн. Эгер алардан чара мына мага айтты, ушулар менен иштеши берип надоел болду. Мына могу экөө тең 15 күн мурун эле 15 суткага кеткен. Жылжыма боло элек муну чыккандарына. Кайра эле ушул жолго барышат. Булардан жакшылык күтсө болобу? Андан көрө ошолорду сүрөттөрүн үйлүү болуп туруп, маршрутка чыгып келип атканда өзүбүздү сактайлы да. Ошолор түшпөй турган болуп, может ошондо адам оңолот. Ар кайсы жерге илсек, ушундай деп элдин арасында баса албай калат. Анан айтып кеткен нерсе, мен видеом көрүп алып, мени өлтүрөм деп, мен өлүмдөн коркпойм. Өлүмдөн коркпойм, чынын айтканда. Өлүм ар бир адамдын башында бар. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болсо, баардыгыбыз коом таза болот да, ошондочу. Ошон үчүн бул коомду бузган адамдарды мындай алдын ала эме кылыш керек болуп калды. Канчага чейин ушундай боло берет биздин жашоодо? Канчага чейин коркуп үркүп кетебиз?